şu jolundan Kudat alırsa Amerika Motunu qatqaş atkan qatqaşlar. Eli zamançılık olsun. Uşul el yüz için emek degen bardıq жетиштеринде бардық тынчтык болsun. Hurmatlı Nokat Qarşı Motor kanalının katılımcıları bugün günü 31. oktyabr 2024 yılı biz Nokat şehrine geldik. Bugün çoğun bayram болып жатыр. Şol жақта маlumat алабыз. Bizden alışsay, like, basıp komentar жазып қойыңыздар. Сонымен бірге бізге демеуші болған Nokat şehrine компаниямın банктың жігіттеріне терең разышылық білдіреміз. Aman болыңыздар, тыныш болыңыздар. Алай бал таптым, төрлеріңден көнерге жол таптым. Günde майрам шаны шөкет жырғалду, күндеріңден қағылайын ноқатымды. Бұл кемінде бір 40 жыл бұрын жазылған. Ошол мезгілді дағы ноқаттықтарды манай ушундай майрамда екенде көрдіңіздер туғанда. Та бір қол шап қойыңыздаршы, бүгінгі майрамымыз үшін Қаратас айылынан Үрінсай Ешиева деген қыз біздерді айтты. Hurmatlı tuğanlar, hazır kelip жататын санамlıklarına келеткен қараңыздар. Bu жерде Tuğanlar adam sanıyor. Aslan onun dedeki kaçıyor taşıyıp geldi. Den takırkat eken. Bulma tuğuna kaçıyor taşıyıp geldi buna. Kim götürük alsın olmasa. Assalamualaikum ulu kalayık jurt. Oş, Batken, Argazakov el aralıq manidegi avtoğuna jolunun Nokat rayonunun aymağında aralap ötken bölümünde жүрgüzülgen kuruluş işlerini çağıldırgan video rolikti körüge köngülüңүздөрдү burabız. Kuday buyursa gel atkan жылы дағы ушунча жасайбыз.
Ош, Баткен, Разаков эл аралык маанидеги унаа жолунун Ноокат районунун аймагын аралап өткөн бөлүгүнүн курулушу 1961-1964 жылдары салынып, ошондон бери эксплуатациядан өткөрүү менен гана чектелип келген. Техникалык категориясы боюнча 3-чү категориядагы жол. Кыргыз Республика эсеп менен 23 000 автоунаа өтөт. Буга чейин жолдун абалы өтө начар болгондуктан жыл сайын отурумдук оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп келген. Акыркы жылдары Ош, Баткен, Сөз Кыргыз Республикасы Министрлер комитетінің төрағасының орынбасары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетінің төрағасы генерал-полковник Урматтуу Калчыбек Кыршаев ташриф бuyurdu. Саламатсыздарбы, урматтуу Ноокат районунун тургундары, Нарыктын тапшырмасы негизинде келип отурамын. Ушул жолду баштаган маалыбызда дагы президентибиз тапшырма бергенде ушул жерде эл укмуш кыйналды. Ноокаттыктар кыйналды, баткендиктер кыйналды. Канча бир 10 жылдан ашык ушул жер бузулуп турат экен ушундай болуп. Эч оңдолбой атат. Өзүн барып контролдоп, карап, быйылкы жылы бүтүргөнгө аракет кылгыла деп тапшырма берген болчу. Мындан 3 ай алдын мен келип ушул маселе боюнча жолчулардын баарын чогултуп, президент ыйгарымдын укуктуу өкүлүн, министр транспорттаны жана ошо аткарыла турган жумуш аткара турган адамдарды алардын арасында Нурлан Чолбонбаевичти атай алып келип, суранып, сиздин эми көп тажрыйбаңыз бар, басыңыз жардам бериңиз деп алып келип ушул жерди баштадык эле 3 ай алдын. Ошондо тапшырма коюп кеттим эле. 30 октябрь күнү келемин, даярдап ачасыңар. Анында булар айтышкан ача албайбызго, кыйналып калабызго, жок ачасыңар деген. Бул президент тапшырмасы, контролдук тапшырмасы. Ошондон кийин мен 2 жолу өзүм келип кеттим, бир жолу машина менен келип кеттим, бир жолу вертолет менен келип көрүп кеттим. Мына Кудайга шүгүр, урматтуу президентибиздин тапшырмасын аткаруунун негизинде бүгүн ушул Ноокат жолу Ош Разаков трассасындагы Ноокат тилкеси толук ойдон бүтүп ачылып атат. Ушул жолуңуздардын ачылышына мен сиздерди куттуктайм, урматтуу угандар. Себеби бул жол өтө мындай көп кыйналып калган жол болуп калды. Себеби мына 10 жылдардан бери бүтпөй жолдун узундугу 20 километрден тегерегинде экен, 19 километр качыда метрде 20 километр тегерегинде экен. 3 көпүрө бар экен. Мына 3 көпүрөдөн 2 көпүрө бүтүптүр, Акчысай менен Чилисай. Мына Кыркол сайдыкын азыр эле сүйлөштүм, 10 күндүн ичинде 10-ноябрга бүтүрөбүз деп ода беришти. 10-ноябрда Кыркол сайдын көпүрөсү дагы бүтөт. Ушу менен Кудай кааласа 20 километр жердеги асфальт, анын ичинде Ноокат шаарынын ичинде 4 полосалуу асфальт, 3 көпүрө, азыр 16 километр жерге тротуарлар менен лототор коюлуп бүттү дейт, калгандарын да бүтүрүшөт, аягына чейин чыгарышат. Ушинтип Кудай буйрса мына бүгүн майрам кылып ушул жерибизди ачып атабыз. Дагы бир жолу куттуктайм сиздерди, урматтуу угандар. Бул биздин бүгүнкү күндөгү урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич башында турган бийлик башындагылардын жасаган жумуштарын бир кичинекей гана жери. Эмне үчүн бул жерге жакшы катуу көңүл бурулду? Себеби дегенде бул жердеги элдерибиз өтө көп кыйналып калды. Көп жылдардан бери кыйналып калды. Жанагы проект деп, ошо проект жасай деген деп кайсы бир өлкөнүн жардамын бир нече жыл жатты. Андан кийин дагы ушу акчабыз жок, бюджетибизден акча бөлө албай дагы бир нече жыл жаттык. Ушинтип көптөп кыйналып калдык. Ошондуктан жакшы көңүл бурулду бул жерге. Ансыз деле Ош облусту, Жалал Абад облусту, Баткен облустарында, мамлекетибиздин бардык башка облустарында, Талас, Нарын, Ысык Көл, Чүй облустарында көптөгөн жумуштарды мына күз айларында азыр бүтүп атат. Быйыл жаз сүйлөп, же болбосо элди утурумдук алдап коюп жүрбөгүлө. Чындап элдин турмушуна биз жашоосуна жакшылыктарды жана өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек деп тапшырмаларды берип атат. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына азыр
eң негизги жумуштардын бири 30 жылдан ашык мамлекетибизде жөнөкөй адамдарга шарт түзүлгөн да. Бийликтегилерге бийлик бирок жөнөкөй адамдарга шарт түзүлгөн. Жөнөкөй карапайым мынандай колхозду иштеген, совхозду иштеген жөнөкөй адамдарга эч шарт түзүлбөй эле аларды алдап шайлоодон шайлоого жаздан күзгө, күздөн кышка, кыштан дагы жазга болуп келетабыз да. Эми андай болбойт. Мына президентибиз дагы айтып атат. Жөнөкөй адамдардын жашоо турмушуна биз шарт түзүшүбүз